Эми сиздер менен бул сайттардын критерийлери менен сүйлөшөбүз жана эмнелерге маани бериши керек, эмнелерди биз алдын ала билишибиз керек, ошол боюнча сүйлөшөбүз. Бул бардык сайттарга тиешелүү негизи. Биз биринчи азыр Pindodo сайтынан баштайбыз. Pindodo сайтында айтып жаткан нерселер башка сайттарга дагы тиешелүү болуп калат. Ошол себептен сөзсүз түрдө буну конспект кылып же болбосо бул видеону кайрадан кайталап көргөнгө аракет кылыңыздар. Биринчи эле биз эмнелерге маани беришибиз керек. Бул эми мен азыр жөн эле айтып койгон жокмун, себеби дегенде көпчүлүгү ушул нерсенин айынан товары туура эмес келип калган же товары брак болуп келип калган учурлар көп кездешет. Ошого эмнелерге маани беришибиз керек, буну сөзсүз түрдө билип алыңыздар. Эң биринчиден эле бул товардын аталышына, албетте бул Кытай сайттары бардыгы сайттары кыргыз тилинде болбойт, орус тилинде болбойт, көпчүлүгү Кытай тилинде болот. Таабауду 16/8 кээ бир учурда баягы платформасын орус тилине алмаштырып алсаңыздар болот, бирок бардык жери эле алмаша бербейт. Мисалы отзывдары, аталыштары кээ бири алмашат, кээ бири алмашпайт. Ошого сиздер переводчикти сөзсүз түрдө колдоносуздар. Эми ошол жерден переводчиктин жардамы менен биз товардын аталышына маани беришибиз керек. Эмнеге дегенде, мисалы товарды издеп жатканда кандай учурлар болгон, мен өзүмдүн окуучуларымдан эле айта кете турган болсом, бирөө ошо велосипед заказ берем деп, коляска заказ берем деп колясканын сүрөтүн издеген, ошо колясканын сүрөтү менен сүрөттөр чыккан, эч кандай жазуусуна караган эмес, баасы арзан чыкканы үчүн сатып алган. Келгенде колясканын өзү эмес, колясканын чехолу келген. Демек бул жерде эмне деп айтсак болот? Ошол товарды издеп жатканда ошол колясканын бардык нерселери чыгышы мүмкүн. Колясканын өзү да чыгышы мүмкүн, коляскага тиешелүү запчасттар чыгышы мүмкүн. Мисалы азыр мен айткандай эле чехолу деле чыгышы мүмкүн. Ошол учурда сиздер колясканын сүрөтүн көрүп эле сатып албастан товардын аталышын да карашыңыздар керек. Бул жерде эмне деп жазылып турат? Колясканын чехолу деп жазылып турабы же колясканын өзүбү деп? Ошол жактан маани бересиздер. Экинчиден отзывдарга карайсыздар. Отзывдар кандай экен деп отзывдарын карап чыгасыздар. Ал жакта албетте Кытай тилинде дагы болот, ошону которосуздар. Эгерде баягы кымбат товарлар боло турган болсо, сизге аябай маанилүү боло турган товар болсо, албетте отзывын сөзсүз түрдө окушуңуз керек болот. Отзывдарында кандай жазган, товар кандай келген жана баягы чыныгы сүрөттө кандай болуп келди. Чыныгы сүрөт дегенде бул жактан сиздерге платформада сүрөт башкача болуп чыгышы мүмкүн, аябай кооз болуп чыгышы мүмкүн, бирок келгенден кийин башкача болуп калат. Эмнеге дегенде, албетте алар жакшы бир студияда аны сүрөткө жакшы кылып чыгарышат. Андан сырткары дагы, мисалы бардык эле сайттарда окшош товарлар көп. Бул эмнеге десеңиздер, мисалы товарларды бир завод чыгара турган болсо, калган заводдор ал товарды туурашы мүмкүн. Албетте бардыгынын эле сапаты жагынан окшош болуп калбайт. Ар ким өзүнүн баасына жараша, кээ бирлер кымбат кылып чыгарат, кээ бирлер арзан кылып чыгарат. Ошол учурда сүрөттү пайдаланганда жакшы сүрөттөрдү алар деле бири-биринен алып колдоно беришет. Мисалы бизде Инстаграмда видеолорду же сүрөттөрдү көргөндө деле бири-бирине колдонушат го, кээ бирки учурда алар дагы ошондой кылып бири-биринин сүрөт видеолорун алып турат. Ошого сиздер сүрөткө эле тышкы сүрөтүнө эле карабастан, ошо отзывдагы сүрөттөрдү дагы карап билип алсаңыздар болот. Жана дагы баасы жагынан дагы сиздерге туура келиши керек. Баасы дегенде, сиздер мисалы өзүңүздөр кие турган куртканы 500 сом, 400 сомго сатып албайсыздар да, себеби дегенде анын сапаты кандай келишин билесиздер. Мисалы бир куртка издей турган болсок, ал куртканын орточо баасын примерно билип алыңыздар. Куртка негизи орточо куртканын баасын айта турган болсок, 1500 сом, 1800 сом боло турган болсо, бул жака келиши менен 2-2,5 миң. Аны сиздер сайттардан издегенде 500 сом, 400 сомдукту сатып албайсыздар. Бул жактан Кыргызстанда сатылып жаткан 4000, 5000 сомдук курткалар ал жактан кээ бир учурда 3,5 миңге, 4 миңге келиши мүмкүн. Бирок сиздер ошол эле куртканын сүрөтү аркылуу баягы мен айткандай арзанын тандап албашыңыздар керек. Бардыгы окшош баягы сүрөттөрдү колдоно беришет, бирок чыныгы келгенде, өзү колуңуздарга келгенде башка эле товар болуп калышы толук түрдө мүмкүн. Себеби дегенде бул Pindodo сайты, көбүнчөсү ошол азыр Pindodo боюнча айтайын, ожидание реальность деген көп болот. Сиздер ошо ожидание реальность болбошу үчүн биринчи баалары сиздерге ошол туура келеби, өтө арзанын карабайсыздар. Болушунча орто бааны караганга аракет кылыңыздар. Ошо Pindodo сайтынан товар издегенде сиздерге ошол эң төмөн баадан баштап жана эң жогорку баадан баштап көргөзө турган функциялары, баскычтары бар. Ошол баскыч аркылуу дагы тандасаңыздар болот. Товарларды орто баасын караганга аракет кылыңыздар.
Анан бир товарды издей турган болсоңуздар, азыр мисалы окшош товарлар чыгып калып жатат. Бул жактан эми баалары ар кандай болуп келет. Мисалы магазиндер дагы ар кандай баада сатышы мүмкүн. Мисалы бизде бир эле товар Дордойдо башка, Ош базарда башка, ГУМда башка, ЦУМда башка болушу мүмкүн. Бир эле товар, ошондой учурлар да кездешет, бирок андан сырткары бул товардын сапаты жагынан дагы башка болуп калышы мүмкүн жана размери жагынан. Мисалы бул жерде мен мисал кылып көргөзгөндөй люстраны издедик. Люстра бул жерде карай турган болсок, размерлеринен бирөөсү 64 юань, бирөөсү 54 юань, бирөөсү 47 юань дейт. Эми бул жерде размери эгерде бирөө кичинекей, бирөө чоң боло турган болсо, албетте бул баа нормалдуу деп эсептелинет. Эгерде сиздер товардын башкы эле сүрөттөгү эле баасын карабастан ичине кирип дагы башка ошол бул товар негизи канча турат, ошолордун баардыгын карашыңыздар керек болот. Ичине киргенде размерлерине жараша албетте баалары сиздерге өзгөрөт. Бул ошол люстрага эле мисалга турган болсок, 40 сантиметрлиги 64 юань, 60 сантиметрлиги 70 юань, 80 юань болуп, ушинтип размерине жараша чоңоюп кете берет. Бул баардык товарларга тиешелүү болушу мүмкүн. Эми албетте кийимдер боло турган болсо, кийимдерде баалары көптө эле өзгөрбөйт размеринен. Эгерде бул баягы бут кийимге тиешелүү боло турган болсо, кээ бирки учурда өзгөрүп калат. Бут кийимдер мисалы 45-44 размерлер жок болуп калган үчүн, спрос болгон үчүн аларды ошо на заказ тигет, ошого баалары дагы кымбат болот. Ошондой учурлар сөзсүз түрдө сиздерде кездешиши мүмкүн. Сүрөт менен издегенде ошол эмнелерине карайсыздар, бааларына карайсыздар. Албетте жөнөкөй жазуу менен издей турган болсоңуздар, сиздерге эми ар кандай товарларды чыгарып берет. Ал эми сүрөт менен издей турган болсоңуздар, бул жерде эң башкысы бааларына карайсыздар, андан сырткары кошумча канча адам сатып алган, бул негизи магазин кандай иштейт, ошол жагына дагы маани берип баштайсыздар. Эми андан сырткары эмнелерден көбүнчөсү жаңылышат. Бул албетте характеристика, анан описание товара деп коебуз. Товар негизи эмнеден жасалган, составы кандай, кийим ала турган болсок, мисалы синтетика аябай көп келип калат. Көбүнчөсү баягы сүрөттө мен айткандай жакшы келип, сүрөттө жакшы болуп, келгенде башкача болуп келип калат. Ошого сиздер биринчи кийим ала турган болсоңуздар, ошол описаниясын окуйсуздар. Бул товар, бул ошол материалы кандай, ткань, бүт баардыгын карап, окуп, жана баягы айткандай отзывдардан, башка кадрдарлардын сүрөттөрүн карап чыгасыздар. Негизи ошо сүрөт менен дал келип жатабы же башкачабы экен деп, ошол жагына маани бересиздер. Анан түстөрү кандай, ошол жактары кайсы түстөрү бар, ошолор боюнча кененирээк жазып койгон описанияны окусаңыздар болот. Албетте ал жагы Telegram каналдагы сабактардан көрө аласыздар. Характеристика бул көбүнчөсү техникаларга колдонулат. Характеристика дегенде ошо техника бир ала турган болсоңуздар, ичинде кандай болуп иштейт, ошо мен айткан ошол кандай темирден жасалган, кубаттуулугу канча мисалы эгер мотоциклдыкын же мопеддикин карай турган болсок, канчага чейин чыдайт, канча километр в час дегендер бар. Ошол жагынан бүт баардыгын карап туруп аласыздар. Албетте баягы мисалы мопед издей турган болсоңуздар, арзан чыгып калышы мүмкүн. Ал жерде сиздерге батарейкасы жок деле сата берет. Сиздер ошо батарейкасы менен мисалы километр в час дегендери бар. Ошол канчалык көп болсо, мынча саатка чыдайт, 2 саатка чыдайт, 3 саатка чыдайт дейт. Ошого жараша баалары өзгөрүп кете берет. Ошого сиздерге характеристика сөзсүз түрдө керек болот. Жана ошол сатып алып жатканда сөзсүз түрдө котормочу менен, переводчиктер менен колдонуп туура заказ кылганга аракет кылыңыздар. Эгерде билбей жаткан болсоңуздар, биринчи заказыңыздарды ошол ушуну кетире берейинби деп менден да сурасаңыздар болот. Андан кийинки биз магазиндердин рейтинги болот. Баардык эле магазиндердин рейтинги болот. Ошо Pinduodo'нун сайтында негизи бул жылдызча менен белгиленет. Рейтингти билесиздер, рейтинг эмнеден баягы булардыкы жогорулайт жана төмөндөйт. Бул көбүнчөсү ошол кадрдарлардын жазган отзывына жараша, мисалы өздөрү деле кадрдар товарды сатып алганда 5 жылдыз коет, 3 жылдыз коет жана ошого жараша бааларды коюп кетет. Баягы отзывдарды жазып кетет. Ошолордун баардыгы топтолуп отуруп, булардын рейтинги чыгат. Баягы жеткирип берүүсү батпы же кайтарып бергенде бат кайтарабы, ошолорго жараша магазиндин рейтингине карап дагы сатып алгандар бар. Мен негизи азыр көпчүлүгүндө деле карабаймын. Мен көбүнчөсү сатуучу менен сүйлөшүп эле товарды сатып ала беремин. Бирок сиздер андай кылбаңыздар. Сатуучу менен да сүйлөшүңүздөр, дагы кошумча бул жакта рейтингге дагы караңыздар. Кээ бир учурда мисалы бул жакта 4,5 жылдызча болуп турат. Бул дагы жакшы, 3,5, 3
төрт ушул немелерге караңыздар. Анан сатып алган адамдардын саны дагы бул Pinduoduo'da жазылган. Taoba'da деле бар, OLX бар. Pinduoduo'da негизи көп адам сатып алат, арзан болгон үчүн. Бул жакта мисалы 16 юандык товарды көргөзүп жатамын. Бул жакта иероглиф негизи бизде 2,5, анан бга, биздин б тамгабызга окшош иероглиф. Бул 3,0ду баягы кыскартып жазып койгон алардын иероглифи. Бизге которулганда 1000 деп которулат, 1000де 3,0 бар. Ошого бул жерде эми которгондо 25.000 товар бул жакта сатылды дегенди которобуз. Эми бул жактан сиздер ошого да карасаңыздар болот. Бул товар негизи актуалдуу же актуалдуу эмеспи? Ушул товардын сатылганына жараша дагы билип алсаңыздар болот. Эми мен айттым, магазин менен жазышып, анан размерге жараша баа болот деп буга чейин айта кеттим. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жакта дагы размерине жараша баалары өзгөрүп жатат. Ошону алдын ала билип алыңыздар. Көпчүлүгү баягы товарды сүрөт менен издеп, ушундай арзан экен деп билбей калат, бирок ичине киргенде баалары башка болуп же болбосо кымбаттап чыгып кетет. Бул ошол размери болот. Кээ бир учурда бул жака деле бааларды толук жазбашы мүмкүн. Себеби дегенде бул уже сатуучу менен жеке сүйлөшүп, анан ал жакта баа өзгөрөт, доставкасына жараша, жана дагы алда айта кетем, упаковкаларына жараша баалары өзгөрүп кетет. Taobao'нун рейтингине карай турган болсок, булардыкы Taobao'нун рейтинги бир аз башкача. Бул жакта рейтингдер аябай бөлүнөт. Бул ошо сатылган товардын санына жараша бөлүнөт. Жүрөкчө, бриллиант, анан короналар болот, көк корона, анан алтын корона бул жакта тажы. Бул жакта ошо сатылган товардын санына жараша булар рейтинги болот. Эң башкысы мен айта турган нерсе бул ошол жүрөкчө рейтинги эң төмөнкү рейтинг болуп эсептелинет. Бул демек бул магазин ачылганына аз эле болду, же болбосо көп деле соода кылбайт, же бул жабылып деле кеткен болушу мүмкүн. Taobao'да негизи жабылган же магазиндер дагы болуп калат. Ал жактан сатып албаганга аракет кылыңыздар. Бул көбүнчөсү ошо жүрөкчө рейтинг болуп калат. Бриллиантта деле ошол бир бриллиант болуп турат, эки бриллиант болуп турат. Көбүнчөсү сиздер эмне кайсы магазинден сатып алганыңыздар жакшы десе, бул экинчи жана үчүнчү, то есть үчүнчү жана төртүнчү рейтинг бул көк тажы, көк тажы менен алтын тажыдан сатып алганыңыздар жакшы. Бул көк тажынын эң башы ошол 10.000 товардан жогору саткан. Ал эми эң көбү болсо 10 миллиондон ашык товар саткан болуп, бул жакта 5 тажынын сүрөтүн көргөзүп жатат. Сиздер ошол рейтингге караганда, бул албетте бул рейтингти сиздерге Telegram каналда дагы бергенмин. Ошол жактан карап эле дароо билип алсаңыздар болот, кайсы рейтингде канча товар сатылганын. Бул нерсе дагы сөзсүз түрдө маанилүү. Эми Taobao боюнча айта турган болсок, мен сиздерге айттым буга чейин. Taobao'нун ичинде дагы өзүнчө платформа бар. Бул Tmall деп аталат. Tmall деген эмне? Бул ошол Taobao'нун ичиндеги сайт. Бул жакта жалаң гана бренд товарлар. Бренд дегенде бир эле биз билген брендтер эмес, Кытайдын дагы жакшы брендтери бар, билесиздер, ошол брендтери дагы болот. Андан сырткары бул жактагы магазиндер бардыгы сертификаттан өткөн, сертификат өткөн дегенде текшерилген. Мисалы Taobao'да рейтингдер бар да, ошол рейтингге карап сатып отурган болсок, Tmall'да уже бардыгы текшерилген сатуучулар болуп эсептелет. Ошого бул жактан сиздер коркпой эле товарды сатып берсеңиздер болот. Бренд товарларды, бренд жакшы качестводагы, жакшы сапаттагы товарларды ушул жактан сатып аласыздар. Эми бул белги албетте мен товарды сайттардын ичинде, ошол сабактардын ичинде да көргөзүп бергем. Кайсы белги бул? Ошол Tmall деген эле жазуу бар. Товарды издеп жатканда ошол Tmall деген жазууну жаттап алсаңыздар, ошол жака келип, сапаттуу товарларды дагы ушул жактан алсаңыздар болот. Бул жакта ишенимдүү, анан сапаты, баасы дагы ошого жараша болот. Taobao'да арзаныраак болушу мүмкүн, Tmall'да ошол текшерилген болгону үчүн бир аз баасы жогору болот. 1688 болсо, мен айткан боюнча бул жак завод, фабрика көбүнчөсү, бирок кээ биринде бир штуктан деле алсаңыздар болот. Буну сиздер анализдеп отурганда, бир товар издегенде анан биле аласыздар. Ал жакта 1 штуктан жогору деп жазып коет, 10 штуктан жогору деп жазып коет. Ошого жараша бул жактан сатып аласыздар. Анан канча көп ала турган болсоңуздар, ошончо сиздерге арзандатып берет. Бул жака количество бар да, ошого сиздер соодалашканга дагы аракет кыласыздар. Бул жактан дагы мен айткандай эле WeChat деп айта кеттим буга чейин. Ошол WeChatка номерин булар бере турган болсо, WeChatка кошуп, ал жактан кадимкидей сиздер орусча жазасыздар, алар сиздерге кытайча жазат. Ошол эле чаттан чыкпай туруп, эч кандай переводчикти колдонбой эле
сайттын ичинен которуп сүйлөшкөнгө аябай ыңгайлуу. Ошо WeChatка кийин ошол эмне кыласыздар, сөзсүз түрдө номерлерин кошуп ошол жактан жазышканыңыздар жакшы. Төлөм жасай турган болсоңуздар, эгерде бул товар ошол завод менен көптөн бери иштеше турган болсоңуздар, Alipay'ден Alipay'не түзмө-түз которгонго дагы болот. Эгерде бул ишенимге кирген болсо, жакшы завод боло турган болсо, аларда сайт аркылуу эмес, сиздер уже баягы биз M-банктын QR кодун жиберип эле төлөм жасагандай, буларга дагы Alipay'ни жиберсе, төлөм жасап коюп, ошондой деле соодалашсак негизи болот. Бирок сиздер мен айткандай эле бул ишенимдүү заводбу, көп жылдан бери иштешип жүргөн болсоңуз гана сиздер төлөм жасаңыздар. Себеби дегенде ал жакта деле мисалы тааныбаган эле бирөөгө албетте акча которо бербейсиз. Ал эми 16/8 өзүнөн төлөм жасасаңыз дагы болот. Ал жактан услуга, мисалы алар 16/8 услуга алат да текшергени үчүн, баягы товарды булар киргизип ошол жактан сатып жаткан үчүн услуга алат. Ошого эгер түзмө-түз төлөй турган болсоңуз, арзаныраак чыгышы мүмкүн. Албетте сайттан төлөй турган болсоңуз, сайттын да өзүнчө доставкалары бар болуп, кымбатыраак болот. Бирок эгерде мен коопсуз төлөм жасайм дей турган болсоңуздар, албетте сайттан бергениңиздер жакшы деп айтат элем. Себеби дегенде товарды кайтара турган болсоңуздар, же болбосо магазин товарды жибербей жаткан болсо, кайтарбай аткан болсо, сиздер жалоба кылып, нааразычылыгыңыздарды билдирип, товардын акчасын кайра өзүңүздөрдүн счетуңуздарга которутуп алсаңыздар болот. Бул ошо сайттан чыкпай эле товарды жөнөтпөй жаткан учурлар да кездешет да. Мисалы товарды бир күндө, 2 күндө салам деди, бирок бир жума болуп кетти. Ошол учурда сиздер мен товар кереги жок деп ошо сатуучу менен өзү сүйлөшүү аркылуу эле товарыңыздардын акчасын кайтарып алсаңыздар болот. Бул жагынан эми 16/8 деген бардык мен айткан сайттардан сөзсүз түрдө ал үчүн Alipay аркылуу төлөм жасашыңыздар керек болот. Акчаңыздар бат кайтарат, жана дагы дароо башка товарды дароо заказ бергенге дагы мүмкүнчүлүк болот. Эгерде сиздер баягы виза картаны деле колдоном десеңиздер, албетте мен сиздерди чектебеймин, кайтарбайм, бул товарды кайтарбайм деп турган болсоңуздар, өзүңүздөргө ишенип, анда ал аркылуу деле заказ бере бериңиздер. Бирок ушундай учурлар боло турган болсо, товарды кайтарыш керек болгон учурлар боло турган болсо, эмне виза картага 2 жумада түшүшү мүмкүн, же кээде түшпөй деле калышы мүмкүн. Бул ошол булардын банк системасында бир аз ошибка кетет экен сайттарда. Көп эле мага 1-2 адамдар ошо жазды, виза картадан кайтпай калып атат деп. Ооба, кээ бир учурда кайтпай калган да учурлар болот. Ошого мен бардыгына эле Alipay менен төлөм жасасын деп сунуш кылам. Мен Alipay'ди ошол ачкандан бери ошо Alipay аркылуу заказ кетирем 16/8ден. Ошого дагы эч кандай баягы товарым келбей калып, же возврат кылсам акчамды бербей койгон учурлар менде кездешкен эмес. Ошого сиздер мен айткандай эле сөзсүз түрдө Alipay аркылуу бардык сайттардан төлөм жасаганга аракет кылыңыздар. 16/8ден дагы 16/8ден сөзсүз түрдө баягы мен айткандай ар кандай заводдор сиздерге туура келет. Чоң заводдор бар, кичинекей заводдор бар. Ошолорго жараша гана заказ бере аласыздар. Кээ бирки заводдор аз количествода сизге жасап бере алат. Кээ биркилер болсо көп количестводан баштап жасап бере алат. Ошого сиздер ар бирине маани берип, анан заказ беришиңиздер керек болот.